НТС каналын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Студияда Айнура Калатай кызы жана Мирзат Муканов кызмат кылабыз. Алгач күндү маанилүү жаңылыктар тууралуу кыскача. Сот прокурорлордун байлыктарын текшерүүнүн механизми иштелип чыкты. Эми алардын киреше чыгашалары салыштырыла баштайт. Коопсуздук кеңешинин катчысы коррупцияга каршы күрөш боюнча НТС телеканалына эксклюзивдүү интервью берди. Кошуна өлкөнүн президентин жардам иретине берген миллиондогон каражаты максаттуу колдонулган эмеспи? Курулганы 3 жыл болуп элек мектеп Плавкалуу коркунучунда турат. Көп түкүрсө көл болот. Шаардын тазалыгын камсыз кылган мекендешибиздин өмүрүн сактап калуу үчүн каражат чогултулууда. Кайдыгер карабаңыз. Ош областында кайрадан массалык уулануу катталды. Өзгөн райондук ооруканасына түндө 10 киши жеткирилген. Алар тамактан уулангандыгы аныкталды. Бейтаптардын арасында 5, 8 жана 13 жаштагы 3 бала бар. Бүгүн эртең менен дагы 4 киши кайрылып, алар дагы уулангандыгы такталган. Маалыматтарга караганда Өзгөн шаарынын тургундары кече ашар кылып, чогуу аш жасап, ага кышкы салат кошуп жешкен. Ошол салаттан ууланышы мүмкүн экендиги айтылды. Учурда бир чоң кишинин жана 2 баланын абалы оор. Бардыгына ботулизмге каршы дары сайылып, тиешелүү жардамдар көрсөтүлүүдө, дейт дарыгерлер. Эскерте кетсек, өткөн айда Кара Суу районунда бешик тойго барган 12 киши ууланып, 2 наристе чарчап калган. Алар өрүктүн ширеси менен мантыдан уулангандыгы айтылган. Коррупцияга каршы натыйжалуу күрөш финансылык чалгындоо кызматынын ишине байланыштуу. Президент Сооронбай Жээнбеков аталган мекеменин жетекчиси Айбек Кадыралиевден терроризмди каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди адалдоону алдын алуу гана эмес, жемкорлукка каршы күрөшүү, көмүскө кирешелерди ачыкка чыгаруу жана мамлекеттик кызматкерлердин чыгашаларын толугу менен декларациялоону камсыздоону талап кылды. Өлкө башчысы бул жаатта мыйзамды жакшыртуу зарылдыгын белгилеп, керектүү чараларды көрүүнү тапшырды. 2016-2017 жылдары экономикалык жана кызматтык кылмыштар боюнча козголгон 250-гө жакын иш токтотулуп же жабылып калган. Бул тууралуу бүгүн Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев НТС телеканалына билдирди. Анын айтымында учурда бул иштердин токтотулушу же жабылышы канчалык мыйзамдуу болгону териштирилүүдө. Ал эми укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарына иштегендер жакын арада байлыгын текшерүүгө жазуу түрүндө макулдугун берет. Алардын декларациясындагы маалыматтардын чын төгүнүн иликтөөнү механизмдер иштелип чыгып, токтом долбоору өкмөткө жөнөтүлгөн. Документ кабыл алынса эле тартип сакчыларынын, соттордун жана прокурорлордун киреше чыгашасы текшериле баштайт. Акмарал Сабатар улантат. Кече түштөн кийин Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалган Дамир Сагынбаев бүгүн таң эрте жумуш ордунда. Аны кече президент кабыл алып, коррупцияга каршы аракеттенүү чаралары жана аткарылган иштери жөнүндө маалыматын уккан. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков жемкорлукту жоюу тууралуу буга чейинки кабыл алынган чечимдерди аткарууну улантып, күрөштү күчтөндүрүү керектигин белгилеген. Жаңы жетекчинин алдына көп талаптар коюлгандыктан оор жумуштар турат. 8 февралда өткөн Коопсуздук кеңешинин отурумунда кабыл алынган чечимдердин бири сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарында иштегендердин декларациясын текшерүүнүн жаңы механизмин иштеп чыгуу зарыл болчу. Бул боюнча тиешелүү мекеме кызматкерлери текшерүү механизмдерин камтыган токтом даярдаган. Документ бүгүнкү күндө өкмөттүн аппаратында каралып жатыптыр. В чем его новшество заключается? Бул документтин жаңычылыгы эмнеде? Токтом кабыл алынгандан кийин сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарында иштегендердин баары алардын декларациясын текшерүүгө алууга кат жүзүндө макулдугун беришет. Атайын түзүлгөн комиссия болсо, алардын банктык жана салыктык жашыруун сырларын камтыган документтеринин баарын иликтеп чыгышат. Учурда биз бул токтомдун кабыл алынышын күтүп жатабыз. Ал ишке ашары менен текшерүүнү баштайбыз. Мамлекеттик кызматкерлердин декларация тапшыруу өнөктүгү 1 апрелге чейин уланарын эсепке алганда, текшерүү иштери май-июнь айларында башталат. Ошондой эле Коопсуздук кеңешинин отурумунда убагында мамлекеттик мүлктү уурдоо, коррупция жана экономикалык кылмыштарга шектелип козголуп, бирок жабылып же токтотулган иштерди 1 мартка чейин кайра текшерип чыгып, тизмектөө талабы коюлган болчу. Бул иште да алгачкы тыянактар чыгарылганы маалым болду. Тиешелүү документтер башкы прокуратурага жана Коопсуздук кеңешине келип түшүп, алар 1 апта бою иликтеп чыгышкан. Анын арасында эң биринчи кезекте каралып чыгышы керек болгон кылмыш иштери иргелип алынган. Этот перечень был передан президенту
Кыргызской Республики. Бул тизме президентке берилди. Себеби мамлекет жетекчиси кайсыл кылмыш иши эмне үчүн ачылып, кийин эмнеден улам жабылып же токтотулуп калганынан кабардар болушу керек. Мындан тышкары 1 майга дейре убакыт берилип, ал мөөнөткө чейин укук коргоо органдарынан дагы кошумча маалыматтарды алабыз. Алар бул кылмыш иштери боюнча эмнелер жасалып, кайсы иштер жүргүзүлгөнү тууралуу кабар беришет. Анан май айынын орто ченинде атайын маалымат жыйынын өткөрүп, ошол убакытка карата канча кылмыш иши ачылганын, анын негизинде канча киши тиешелүү жазага тартылганы тууралуу конкреттүү маалыматтарды бере алабыз. Алдын ала текшерүүлөргө ылайык 2016-2017 жылдары эле 250дөн ашык экономикалык жана кызматтык кылмыштар боюнча ачылган кылмыш иштери токтотулуп же жабылып калган. Ал эми 2010 берки көрсөткүч мындан бир кыйла жогору болушу күтүлүп жатыптыр. Эми бул иштердин токтотулушу же жабылышы канчалык туура болгону териштирилет. Албетте кандайдыр бир кынтык табылса, тиешелүү тараптардын баары мыйзам алдында жооп беришет. Ошондой эле мамлекеттик мекемелерде коррупция менен күрөшүү боюнча пландарды күчтөндүрүү иштери турат. Жемкорлукка каршы күрөшүү 2013 жылы башталып, анда 60тан ашык мамлекеттик мекеме паракорлукка каршы боюнча иш пландарын даярдап, кээ бирин жүзөгө ашырышкан. Бирок айрым мекемелерде жемкорлук менен күрөшүү пландары бүгүн да жок экен. Но, к сожалению, до настоящего времени еще нету плана по демонтажу системной коррупции в органах прокуратуры. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин коррупцияны түп тамырынан кыркып салуу планы прокуратура, ички иштер жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү тутумунда иштелип чыккан эмес. Учурда дал ушул тармактарда паракорлук менен күрөшүүнү күчтөндүрүү боюнча иштер жүрүп жатат. Кошумчалай кетүүчү нерсе, Коопсуздук кеңешинин алдына коюлган пландарына ылайык 1-июлга чейин укук коргоо органдарында жүрүп жаткан реформа аягына чыгарылышы зарыл. Бул убакытка чейин аталган тармактарда коррупция менен күрөшүү планы даяр болуп калат деп турабыз. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин катчысын кабыл алып жатканда биринчи кезекте карапайым калктан жана чет элдик ишкерлерден келген арызданууларга көңүл буруу зарылдыгын белгилеген. Дамир Сагынбаевдин айтымында кайсы бир тараптан жапа чеккендердин үнү угулбай калбайт. Ананда ар бир тиешелүү мекеме ар бир айдын 10-нан 15-ине чейин коррупция менен күрөшүү тармагында жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча отчет берүүгө өтүптүр. Акмарал Сабаттар, Ерлан Кемелбеков, НТС. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын ишин текшертүү үчүн өкмөт эл аралык аудиторлорду тарткан турат. Бул тууралуу транспорт министри Жамшытбек Калилов билдирди. Анын айтымында көз карансыз аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгы менен Кыргыз темир жолунун жетекчисине баа берилет. Бул мекемени жылда эсептөө палатасы жана башка органдар текшерип турганы менен жыйынтык жок болууда. Мындан улам эл аралык аудиторлорду жалдоо чечими кабыл алынган дейт министр. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду бул максатта бир катар чет элдик компанияларга кайрылып, алардын кызмат акысы тууралуу маалымат сураган. Буга чейин парламентте темир жол ишканасына мыйзам бузуулар болуп жаткандыгы тууралуу маселе бир нече жолу көтөрүлгөн. Депутаттар тарабынан бир гана Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилиги эмес, башка министрлерге карата да сындар көп айтылууда. Өткөн аптада парламенттин тармактык комитети эки министрди жумуштан алуу боюнча өкмөткө сунуш келтирген. Азырынча премьер-министр аларга карата чечим кабыл элек. Өкмөт мүчөлөрүнүн мыйзам долбоорлорун, айрыкча эл аралык маанидеги документтерди чийки ката даярдап келиши эл өкүлдөрүнүн ачуусун келтирүүдө. Кыргызстан эки жолу эл аралык деңгээлде уят болуп кала жаздады. Өкмөт начар иштеген аткаминерлерден арыла алабы? Мерим Ташыбекова суроо салып көрдү. Президент өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурханбек Момуналиевди кызматтан алды. Анын отставкага кетишине эл аралык маанидеги эки негизги документте кетирилген мүчүлүштүктөр себеп болду. Жаңы жылдын алдында Евразиялык экономикалык биримдиктин Бажы кодексинин күчүнө кирүү мөөнөтүн аныктоо боюнча документтен бир катар каталар табылып, аны парламент кезексиз жыйынга чогулуп оңдоого туура келген. Эгер ал мыйзам ошол бойдон кабыл алынып калганда, Кыргызстандын аброюна катуу шек келмек. Өкмөт мүчөлөрүнүн кезектеги кемчилиги Орусия менен дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү ачуу боюнча келишимди ратификациялоо маселеси талкууланып жаткан учурда ачыкталган. Ошол мыйзам долбоору боюнча эки мамлекет аралык келишим боюнча эки жерге миграционный службалар ачылуу боюнча келишимге кол коюлган, бирок ал жерде мүчүлүштүктөр көп аткалып, президент тарабынан ошол кайра кайтарылып келди да. Анын негизинен эми бул эң негизгиси ошол эл аралык деңгээлде биздин ошол аброюбузга шек келип атат деген биринчи маселе. Экинчи маселебиз ошол жоопкерчиликтүү биздин кызматкерлер, чиновниктер өзүнүн кызматын туура эмес алып барып атканынын белгиси да. Эл
эл аралык маанидеги документтер ката чала даярдалып келгендиктен парламенттин тармактык комитети буга жооптуу болгон юстиция министри Уран Ахметов менен миграция кызматынын жетекчиси Медетбек Айдаралиевди кызматтан алуу боюнча өкмөткө сунуш жиберген. Азырынча бул маселе ачык бойдон калууда. Мыйзам долбоорлору чийки жазылганына байланыштуу. Кечээ күнү премьер-министр өкмөттүн аппаратынын 2 бөлүм башчысын жумуштан айдады. Эл аралык келишимдер боюнча көпчүлүгү бизде чындыгында сапатсыз келип атат. Себеби сапатсыз келип, ошо акылдашылбай келип атат. Ал эми ошол мыйзам долбоору акылдашууга өкмөт мүчөлөрүгө барганда өкмөт мүчөлөрү ошону дакат угуп чыкпастан, өзүнүн ой пикирин туура бербестен ошо натыйжасында биз айрыкча мына мыйзам долбоорлору, келишимдер кайрадан оңдоого туура келип атат. Бирок ошол эле мезгилде биз өкмөтүбүздө жаңы курамына көпчүлүгүн эсип калып, биз 2 жолу даже дем алыш күндөрү болсо дагы келип, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгын өткөрүп берип аттык. Албетте бул туура эмес. Мындан тышкары кечээ премьер-министр 4 министрге жана 3 агенттиктин директоруна катуу сөгүш жарыялап, 4 статус катчыга эскертүү берди. Мындай окуялар атка минерлер коюлган милдетти аткара албай жатканынан кабар берүүдө. Парламенттин отурумунда да акыркы убакта айрым министрлердин дарегине көп сын айтылып, отставкасы талап кылынган учурлар көп катталып жатат. Алардын арасында пособие боюнча сынга кабылган социалдык өнүктүрүү министри жана тартип сактоо органдарына реформа жасай албай жатат деген ички иштер министри да бар. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС. Бишкекте курулганына 3 жыл болор эки мектеп урап калуу коркунучунда турат. Номер 82 мектептин пайдалуу көчүп болу чөгүп кеткендиктен ата-энелер балдарын окууга жиберүүдөн кооптонууда. Алар билим берүү мекемесин жабууну талап кылып жатышат. Ал эми мектеп жетекчилиги имаратка эч кимди киргизбей, окуу жайдын абалын көрсөтүүдөн баш тартты. Кооптуу жагдайдан улам жаңы салынган мектептин жер төлөсүнө билим алып жаткан башталгыч класстын окуучулары эски имаратка көчүрүлгөн. Курулуш компаниясынын өкүлдөрү болсо имараттын бузулушуна мектеп администрациясы күнөөлүү дешет. Окуянын чоо жайы Нурзада Сыдыкбекованын материалында. Бишкек шаарынын Ала Тоо конушундагы номер 82 орто мектептин азыркы акыбалы ушундай. 3 жыл мурда эле эксплуатацияга берилген имараттын полу чөгүп, нымдуулуктан көгөрө баштаган. Убагында мектеп курууга Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 338 миллион сом каражат бөлгөн. Бирок ал акчага бир эмес, Бишкек жана Ош шаарларында 2 мектеп курулган. Эми көп өтпөй анын сапатынан нааразылангандар көбөйүп, ал эми ата-энелер балдарын окууга жиберүүдөн кооптонууда. Şu 82 школ мектебинде подвалы чөгүп атат. Мисалы биринчи эметкенде 5 сантиметр деп айтышты Эната комитеттер. Азыр 20-25 сантиметрге чөктү дейт. Жана столовойнан баштап уже 3 классына чейин уже 3 мектебечи класска чейин барды дейт чөгүп. Ошо анан өзүбүз коркобуз балдарыбызды жибергенде кече мектеп жабылсын десе болбой коюшту. Жабылсын, анан ремонт нормальный болсун десе жок, нормальный биз жооп бере алабыз, жакшы деп эле мына аким өзү эле айтты. Ошо баарыбыз эле коркобуз, мына бирин-экини эле балдарды уже толук жибербей калдык. Бул деген мектеп курулуп башталганда эле айтылган, мектептин түбүндө подушка жакшы коюлган эмес деп. Анткени деген жердин өзүнүн кыртышы ошол нерсеге не соответствует этаж неме салынганга депчи. Ал үчүн ушул нерсе чоң ушул килейген мектеп курулуп аткандан кийин Ала Тоонун балдары окуйт, ушул жерде биздин келечегибиз деген нерсе болгондон кийин ошол нерсени прораб деген нерсе бар. Андан чоң строительный компаниянын начальниктери бар. Бардык ошолордун бардыгы эме кылыш керек болчу да, мунучу. А эмне үчүн карашкан жок? Комиссия болгон. Комиссия үчүн ошолун баарысын талдап, тиктеп, баарысын карап алган, өткөзүп алган жок. Бул окуя боюнча түшүндүрмө алуу үчүн мектеп директору Светлана Кенжебаева менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Номер 82 мектептин абалын өз көзүбүз менен көрүүгө барганда, күзөт кызматы жетекчиликтин буйругу менен бизди дарбазадан киргизбей койду. Жок да эми директорга кире элечи, өзүм эле без камера. Өзүм эле кирем да мен. Кечээ жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана курулушка тиешеси бар мекемелердин катышуусундагы комиссия мектептин абалы менен таанышкан соң ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Бирок эч кандай чечим кабыл алынган эмес. Учурда мектептин жер төлөөсү балдар үчүн кооптуу болгондуктан башталгыч класстын окуучулары эски имаратка көчүрүлүп, ошол жерде билим алып жатышыптыр. Азыр биз бере албайбыз.
Эми мектептин пайдубалы биротоло көчүп кетпеш үчүн жер төлөөнүн алдына толуп калган сууну сордуртуп алуу керек. Бул 1-1,5 ай убакытты талап кылат экен. Бүгүн ал жерде 30га жакын жумушчу иштеп жатат. Өзүн жумушчулардын башчысымын деп, бирок атын атоодон баш тарткан киши мындай жагдайдын жаралышына мектеп администрациясы күнөөлүү дейт. Школдун дирекциясы жана руководство өздөрү күнөөлүү. Тазалабай коюп, септик толуп кетип, канализациялардын баары толуп, тиги мектептин столовойнун ичинен чыгып атат, ашканасынын ичинен. Бүттү анан ашкананын ичине суу чыгып, полу отуруп калган. Маалыматтар боюнча Ала Тоо оонушундагы номер 82 орто мектептин курулушу 2009-жылы эле башталган. Андан бери бир нече курулуш компаниялары алмашкан. Долбоор боюнча мектеп 1200 окуучуга ылайыкташтырылып салынышы керек болчу. Бирок каражаттын жетишсиздигинен улам 500гө чейин кыскартылган. Если фундаменттен бир зак кетсечи, анда авариялык абал десек болот да, анда бүт баягы зданияга залака истемек. Азыр только пол. Полду эми канализацияны сордуп, кургатып туруп, анан кайра эле трамбовка кылып туруп, кайра толтуруп чыгып, уровеньге полду жасаш керек. Бул жерде корко турган эч нерсе жок, эксплуатация, туура эмес эксплуатация кылып коюшпа, убагында сууну канализацияны сордурган. Ошону эле кесепет болот да. Эң кызыгы Казакстан тарабынан каржыланган Оштогу жетиген орто мектеби да курулгандан жарым жыл өткөн соң чатырдан тамчы өтө баштаган. Анын курулушу 2015-жылы башталып, 8 айда бүткөрүлгөн. Жалпы 83 миллион сомго ишти толук бүтүргөн компания 1 жылга кепилдик берген. Нурзада Сыдыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Жөлөк бул маселеси кайрадан күн тартибинде. Бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук тартиби комитетине социалдык коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланды. Анда тармакты тейлеген министр баяндама жасап, киргизилип жаткан жаңы жоболор тууралуу айтып берди. Белгилей кетсек, жөлөк пул тууралуу былтыр кабыл алынган мыйзамдагы мүчүлүштүктөрдү жоюуга 1-апрелге чейин убакыт берилген. Бирок социалдык өнүктүрүү министрлиги 2009-жылдагы мыйзамдын негизинде жаңы документ даярдап келген. Эң кызыгы так ушул документ былтыр эле коррупциялашкан деп аталган болчу. Жарым жыл ичинде эмне өзгөрүп кетти? Деги эле социалдык жөлөк пул маселесине чекит коюлабы? Мирбек Айтикеев баяндайт. Жөлөк пулду чыныгы муктаждарга гана кантип туура жеткирүү керек. Өкмөт мүчөлөрү социалдык коргоо жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу баяндама жасады. Жетим балдарга атайын депозиттик эсеп ачып, аны эрезеге жеткенде гана ала тургандай механизм киргизилип жатыптыр. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга берилүүчү жардамдардын өлчөмү жогорулайт экен. Ал эми жөлөк пулду кимге берүү керектигин аныктоо функциясы жергиликтүү бийликтерге берилет. Делегированный полномочия метишев керекпи же прямой функция местного назначения метишев керекпи дегенге биздин оюбуз ошондой болуп атат, что все-таки местное самоуправлениянын прямой функциясына кириш керек. Анткени себеби только орган местного самоуправления, как наиболее ближайший к населению орган, они действительно могут это более эффективно осуществлять. Да? Бирок бул нормага эл өкүлдөрү каршы. Алардын айтымында жергиликтүү бийликтердин мындан башка дагы аткара турган иштери арбын. Азыр болсо сиз аракет кылып атасыз, ушул мамлекеттик бийлик органды Министерство соцразвития менен МСУнун аралаштырып жиберейин деп атасыз да. Акчаны берген, госпособияны берген министерство ал эми аныктаган бул вопросы местного значения. Түшүнүп атасыз да? Вопросы местного значения эмне кирет? Бул вывоз мусора, организация кладбищ, ночное освещение, дневное освещение деп. Ичиндеги сквер, парк, тротуар, көпүрө, айылдын ичиндеги, шаардын ичиндеги ушулар, тазалык, таза суу ушулар. Эми сиз ошолорго Минсоцразвитиянын бир эле жасай турган жумушу бар. Пособие берүү, кедейчиликти кыскартуу. Сиз ошону местное значенияга кошуп салайын деген конституционный норманы бузуп атасыз да. Ар бир айыл өкмөтүндө социалдык кызматкерлер бар. Андан тышкары район, шаар жана облустук бөлүмдөрдөгүлөрдү кошкондо социалдык өнүктүрүү министрлигинде жалпысынан 5000 киши иштейт экен. Депутаттардын пикиринде жөлөк пул чыныгы муктаждарга жетишүү үчүн аталган кызматкерлер эл аралашы керек. Ошончо кызматкерлер менен подворный обход кылсаңар, региондордун баарын тең, айылдардын баарын тең. Баарын так билмексиңер. Беден отуруп алып чаласыңар айыл өкмөткө. Канча киши бар силерде муктаж болгон. Айыл өкмөттүн действительно муктаж болгон 10 семья болсо, айыл өкмөттүн 10 таанышы бар. Анын дагы кызматкерлердин таанышы бар. Ошо менен 10 кишинин ордуна силерге бир айылдан 30 кишинин семьясын берет. Жолсо мына сүйүнчү деп атабыз. Туура бериш керек, поощрять этишибиз керек. Бирок муктаж болбогон семьялар бар да.
Социалдык коргоо жөнүндөгү мыйзам 1998 жылдан бери иштеп жатат. Ага 2009 жылы өзгөртүү киргизилип, үйүндө муздаткычы, автоунаасы барларга жөлөк пул берилбейт деген жоболор киргизилип, көпчүлүктүн сынына кабылган эле. Бирок өткөн жылы өзгөртүү киргизилип, 3 жашка чейинки бардык балдарга ай сайын 700 сомдон берүү каралган. Ошондой эле 3төн көп балалуу үй бүлөлөргө алар 16 жашка толгонго чейин айына 500 сомдон жөлөк пул чегерилери айтылган. Бирок бюджетте каражаттын тартыштыгынан улам 1-январда күчүнө кире турган мыйзамга кайрадан өзгөртүүлөр киргизилгени жатат. Биз иштеп чыкканбыз, сиз менен иштеп чыкканбыз. Сандарды сиз бергенсиз. Анан позицияңыз бирдей болуш керек да, урматтуу министр айым. Ошондо коррупциялашкан деп атсаңыз 2009да, анда 2009да эмнеге азыр алып келип атасыздар? Ал 1 жылдын ичинде абдан жакшы мыйзамга кантип айланып калды? Коррупция эмне себептен жоюлуп кетти өзүнөн өзү эле? Же болбосо ошол мыйзамды карманыңыз да, 2017-ни биз чогуу иштегенбиз, коомдук талкууларга барганбыз, эл менен жолукканбыз. Ал мыйзам 7 айдын ичинде өткөн. Жаңы мыйзам боюнча 2018 жылдан тарта төрөлгөн бардык ымыркайларга 4000 сомдон сүйүнчү төлөнүп жатат. Бирок аны алуунун жол жобосу абдан татаал болуп, өзгөчө аймактагыларды түйшүгө салып жатыптыр. Сүйүнчү пулду ГРЭСке справка бериш керек. Заявление жазыш керек, анан счет ачыш керек, туурабы? Счетты каяктан ачат? Кыска айтыңчы, каяктан счет ачат? Любой банкта өзүнүн любой счетун. Рахмат. Банк барбы бүт райондордун, бүт айылдарда? Шарт түзүп бергенсиңерби? Каяка барат? Эне ошол төрөгөн эне. Бүгүнкү күндө ошол райондо кайсы банктар бар болсо, ошо кайсы банкка перечисление счетун алып келсе, ошол жака которуп беребиз. Счеты жок болсо эмне болот? Албай калабы? Эми все-таки баягы государственные финансовые средства, политика баягы безналичный расчетко өтүп баратпайбыз. Анан бүгүнкү күндө баягы кары картаңдар төрөп аткан жери жок, жаштар төрөп атат, баарын эле баягы. Сиз дагы энесиз. Аял төрөгөндө, төрөөрдүн алдында, үй бүлөдө төрөгөнгө чейин даже жалай калбайт. Салыкта ушундай эчтеке жасабайт. Төрөдү. Ал эне 40 күн баласын багыш керек, өзүнө келиш керек, эч жака чыкпай, энесинин алдында, апасынын алдында алып жашаш керек. Туурабы? 40 күндөн кийин анын өзү. 40 күндөн кийин чыгып алып барганан счет ачабы? Ага чейин эгер счету жок болгон болсо, каяка барат? Эмне үчүн ушундай усложнять этип атасыңар? Буга чейинки ушундай маселелердин артынан ушу көтөрүлөт. Эмне үчүн көөлүк алган жерде же роддомдон 4000 выручать этпейсиңер? Сүйүнчү пул дегенде раз ошол жерде выручать этпейсиңерби? Эми бул мыйзам долбоору эртең жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууга алынат. Ал жерде дагы бир катар сын пикирлерге кабылышы күтүлүүдө. Эске салсак, аталган мыйзам долбоорун чийке экенин айтышып, депутаттардын көпчүлүгү өткөн жумада күн тартибине киргизүүгө каршы болушкан. Мирбек Айтикеев, Бакыт Кошалиев, НТС. Бишкектин тазалыгын камсыздаган мекендешибиз колдоого муктаж. 31 жаштагы Жеңишбек Касымов оор илдет менен 2 айдан бери алышып келет. Дарыгерлер ага альвеококкоз диагнозун коюп, жарым жылдык гана жашоосу калганын айтышкан. Жеңишбек өмүрүн сактап калуу үчүн күзгө чейин боорун алмаштырууга $45 000 чогултуп Индияга жөнөп кетиши керек. Бирок мекендешибиздин чет өлкөгө барып дарылануу мүмкүнчүлүгү жок. Үй бүлөсүндө өзүнөн башка эч ким иштебейт. Ал эми майанасы күнүмдүк тиричиликтен ашпайт. Мындан улам жаш үй бүлө башчысы коомчулуктан жардам суроого аргасыз. 31 жаштагы Жеңишбек Касымов дайыма күлүп жүргөнү менен жылмаюусунун артында чоң кайгы турат. Ага мындан 4 жыл мурун оор илдет жабышып, бирок оорусу коркунучтуу экендиги 2 ай мурда маалым болгон. Ага дарыгерлер альвеококкоз деген диагноз коюшкан. Тактап айтканда, алгач боордо мите курт пайда болуп, ал өрчүшүп отуруп, курттар кан тамырларга чейин өтүп кеткен. Жеңишбектин өмүрүн сактап калуу үчүн ак халачандар анын 6 ай убактысы бар экендигин айтышкан. Күзгө чейин ал боорун алмаштырыш үчүн $45 000 чогултуп, Индияга учуп кетиши керек. Мындан улам жанды кыйнаган дартка карабастан, таң аткандан күн батканга дейри жармашкан илдет менен жумуш үстүндө алышып келет. Бирок маянасы чет өлкөгө операцияга топтолмок түгүл, үй бүлөнүн күнүмдүк тиричилигинен ашпайт экен. Кыйналып кетебиз, бирок аяла жок. Келинчегим болсо декретте, үйдө иштеген эле менмин да. Ушу иштегеним бүт эле ипотекага кетет, продуктуга, ар жак бер жак баскан турганга эле кетет. 3 ай сайын доктурга көрүнүп, УЗИге түшүп, врачтар жазып берген дарыны ичип турабыз. Постоянно дары ичебиз. Ага кымбатпы? Дары кымбат эле, айына
4-5 миң сом кетет дарыга. Айлыктан айлыкка чейин эле жашоого жетет да. Личный деле эч жакка коротуп эч нерсе деле кылбайбыз. Ал аз келгенсип Жеңишбектин ипотекага алган үй үчүн дагы карызы бар. Өткөн жылы Кант шаарынан чакан тура калган. Эми аны ай сайын 8 миң сомдон төлөп, 15 жыл дегенде араңгутулат экен. Өзүнө жүктөлгөн милдетти так жана таза аткарган Жеңишбек тазалык ишканасында эмгектенгенине 6 жылдан ашып калды. Бул аралыкта кесиптештери менен бир туугандай болуп калган. Башына оор күн түшкөндө алгачкылардан болуп кесиптештери коосунуп $6 миң ашуун каражат чогултуп беришкен. Ошондой эле жаш үй бүлөнүн абалына кайдыгер карабаган шаар тургундары дагы $4 миң жакын акча топтошкон. Учурда мамлекеттик органдарга жана кала башчысына кайрылуу жөнөткөн. Бирок азырынча эч бир мекемеден жооп келе элек. Ден соолук эми бир күн жакшы болуп, жакшы басып, жакшы жүрүп калам. Эртеси күнү ооруп калып, үйдө жатып калам. Кудайым буйрса туугандарым жардам берип атат азыр. Бүт болгон немелерди ошолор кылып атат. Ойго ар кандай нерселер келет экен. Бир күн жакшы нерсе келет, бир күн жаман нерселер келет. Бирок ошонун баарын ойлонбогонго, ошонун баарын жеңгенге аракет кылып, ойлонбогонго аракет кылып атабыз. Бирок башына оор күн түшсө дагы өз жумушун сүйгөн айдоочу эч муңайбайт. Анткени артында колдоп коштогон жубайы жана 3 чүрпөсү чыйралтып турарын айтат. Жабышкан дартты болгону турмуштун сыноосу катары эсептейт. Учурда жашоо үчүн күрөшүп жаткан Жеңишбек мекендештерибиздин колдоосуна муктаж. Ага көмөк көрсөтүүнү каалаган кайрымдуу жарандарыбыз экрандагы эсептер аркылуу акчалай каражат которсо болот. Кайыр Жайлообекова, Асхат Касымбеков, НТС. Программабызды ушунан жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Ушул жана башка маалыматтар менен НТС Чекит KG сайтынан дагы таанышсаңыздар болот. Саламатта болуңуздар.